Талас по указанию руководства страны выступал по телевидению тоже, также по указанию их. Айкөл Алатоо коомдук бирикмеси мурдагы ички иштер министри Молдо Муса Коңгантиевке карата кылмыш ишинин кыскарышына нааразычылык билдирип, аны жоопко тартуу талабы менен президент Сооронбай Жээнбековго кайрылды. Аталган уюмдун төрагасынын орун басары Талгат Кудайбергенов билдиргендей, апрель окуясынын катышуучулары Коңгантиевдин ишинин жабылышы Бакиевтерди Актоого алып барат деп баалап жатат. Дегенде эч кандай соттун отуруму жок, эч кандай себепсиз кылмыш ишин кыскартышты да. Буну Камкор Бакиевдин командасы ошол убактагы ички иштер министринин жетекчиси болуп турган үчүн биз күнөөлүү деп эсептейбиз. Ушуга чейин ошол убакта жаракат алган жана каза болгондордун ата-энелери, келиндери, балдары ушуга чейин жүрөгүндө кара так болуп калган. Мындай ойлонуп көрсөк, 7 апрелде ошол убактагы күнөөкөрлөрдү соттобой, наоборот, апрелчилерди соттоп аткандай сезилип атат да бизге. Анткен менен Айкөл Алатоо коомдук бирикмесинин мүчөлөрү 2010-жылдагы таласта башталган митингде ок атылып, бир канча балдар жаракат алган. Анын башында ошол кездеги ички иштер министри болуп турган Коңгантиевдин түздөн түз тиешеси бар. Бул боюнча убагында кылмыш иши козголуп, 1-май райондук соту тарабынан камоого өкүм чыккан. Кийинчерээк ден соолугуна байланыштуу иш кайра тергөөгө жөнөтүлгөн. Ошол себептен Коңгантиев мыйзам алдында өз жазасын алуусу керек деп эсептешет. Мунун кылмыш иши болбосо, сот буга эме кылбайт болчу да. Кармалсын, камалсын деген негиздеме бермек эмес. А бирок бергенден кийин мунун этегине чыгыш керек да. Тергөөдөн кыскарылды, тергөөдөн кыскарылса, муна жарыя кылыш керек. Коңгантиевдин күнөөсү жок. Эмне себептен эме кылганын бүт баарын же тергөө же болбосо, бирок мунун ордуна сот чекит коюш керек. Элдин көзүнө жок дегенде көрүнүп, силерди чакырып, ошол жерден Коңгантиевдин күнөөсү жок экен, туугандар. Биз кой берели. Мыйзам чегинде иш кылыш керек болчу. Азыр мыйзам чегинде иш болгон жок. Соттор өздөрү кылмыш ишин козгоп атат. Анан кайтып өздөрү же сот актаганы билинбейт, же тергөөдөн кыскартканы билинбейт. Ал арада улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мурдагы ички иштер министри Молдо Муса Коңгантиевке 2010-жылы козголгон кылмыш иши айыпталуучунун кадамдарында кылмыш аракети жок деген жүйө менен 18-июнда кыскартылганын ырастады. Маалыматка ылайык, мындай чечим Коңгантиевдин адвокатынын арызынын негизинде кабыл алынып, кылмыш ишин кыскартуунун мыйзамдуулугун башкы прокуратура текшерген. УКМК тергөөнүн жүрүшүндө Коңгантиев 2010-жылдын 6-7 апрелинде таласта болгонун жана 7 апрелде Бишкекте аянтка чыккан адамдарга ок атууга тиешеси жок болгону аныкталганын билдирүүдө. Тергөө экс-министрдин таласталган жараатынан улам саламаттыгына доо кеткени үчүн бир нече жолу токтотулганында атайын кызмат эске салууда деп билдирген. Бакиевдин убагында ички иштер министри болуп иштеген Молдо Муса Коңгантиевдин иши кыскартылышы коомчулукта ар түрдүү пикирлерди жаратты. Саясат талдоочу Алмаз Тажыбай мыйзамдуулук жактан алганда иштин кыскарылышы жүйөлүү. Анткени укуктук жактан алганда ал өзүнүн ишин гана аткарууга аракет жасады деп эсептейт. Мен туура эле эгерде болсо, мына айтып атпайм, 8 жылдан бери же башка беренеси менен козгош керек болчу да. Мисалы ал ушу эки берене менен тышкарычы. Анан андагы окуп көрүш керек да. Ошол жерде чилине калганда укук сактоо маселесин ал өзүнүн ишин кылган. Ошондой бир инкылап жанагындай төңтөрүш болуп кетсе, ар бир милиция кызматкерлери өздөрүнүн мыйзам чегинде өздөрүнүн жана функцияларын аткарыш керек да. Анан жанагындай элди атты деген айып жок болуп атпайбы бу жердечи. Мында элди атты деп милиционерлер, мында айтканда милиция кызматкерлери атканы жок. Ал боюнча башка жана кезилбедө сот боюнчачы бу аскер кызматкерлеринде да иштеп кеткендери госохрана деп атпайбы, ошолорду айыптаганда. Анан бу экс-депутат Мээрбек Мискенбаев Коңгантиевдин ишинин кыскартылышы Бакиевтерди Актоого алып барат деген ойдо. Азыркы бийлик күнөөлүүлөрдү таап жазалагандын ордуна тескерисинче апрель инкылабынан жарат алган жарандарга кылмыш ишин козгоп жатат дейт. Ошол убакта МВДны жетектеген биз түшүнөт элек, эгер сотко барып соттон кыскартылып кетсе, анда биз соттун адилеттүүлүгү болбой калды десек, жарашмакта. Эрде сотко жеткизбей туруп жапканы, бул
кара сөз менен айтканда Бакиевдин заманы кайра келди деген белгиси да. Бул менен токтобойт. Будан кийин дагы актап башталышат. Анткени буга чейин менин үстүмө козголгон кылмыш иш, ушу апрель баатырларын бири-бирине кайраштырып, бири-бири менен ушундай бир интригаларды кылып, ортолорун бөлүп жаргандын бирден-бир максаты ушуларды актамай болуп келет да. Аягы ушундай да. Мен муну 2 айдан бери айтып келатам да. Бакиев кайра келип, ушу апрель баатырларын өч алып аткандай эле сезилип атат да. Коңгантиев 2010-жылдагы кандуу окуялардан кийин саясатта, коомдук иштерде көрүнбөй калган. Кыргызстандыктар аны былтыр күздө президенттик шайлоонун алдында Сооронбай Жээнбеков Жалал-Абад областында шайлоочулар менен жолугушуп жүргөндө көрүшкөн. ОПГнын мүчөсү эмес. Бул коррупционер ууру эмес. Бул болгону ошол Бакиев убагындагы ички иштер министри болуп, Бакиевдин буйругун аткарып таласка барып, элдин каарына калган адам. Сүрөткө түшпөгөнү мен оюмча бул жерде эч кандай деле маанилүү же кандайдыр бир сөзгө ээ болорлук мааниси деле жок. Менин оюмча. Мүмкүн ошол шайлоо кампаниясына жардам бергендир, өзүнүн жеринде ошо Сооронбай Шариповичке үгүттөп добуш алып бергендир. Өлкөдө жашап аткандан кийин эгер Коңгантиев бүгүн кылмыш жаза жоонай тартылып түрмөдө отуруп, анан сүрөткө түшсө, сөзсүз мен каршы чыкмакмын. Ал эркин жүргөн адам катары үгүт кампаниясына катышып, сүрөткө түшкөнү мен оюмча бул жерде эч кандай саясий дагы мыйзамдык да бузуу жок деп эсептейм. Эскерте кетсек, башкы прокуратура 2010-жылы мурдагы ички иштер министри Молдомуса Коңгантиевке кылмыш жаза кодексинин 305-316 беренелери кызматтык ыйгарым укуктарынан аша чабуу, шалакылык менен кылмыш ишин козгогон болчу. Ага ошол жылдын 6 апрелинде басма сөз жыйынында сүйлөгөн сөзү менен 7 апрелде таласта элге курал колдонулушуна себепчи болгон деген айып тагылган.